Bir ayaldın güyösü, balası, bir tuğanı, üçü çoğu kılmış kılıp bir adamды öldürgen eкен. Kazı çeçim çıkarıp tur, üçü teң ölüsün деп. Караса бул аялды бага турган киши жок. Казы ойлонуп турду, ая токтоп турла. Ушун бирөөсүн алып калайлы, экөөнү өлүмгө кете берсин. Бирөө ушу аялды бага тургандай. Анан аялга тандоо бериптир. Эй аял, сен үчөөнүн бирөөсүн тандап ал. Экөөсү, экөө өлөт. Бирөөсүн тандайсың, бирөө калат сен менен. Аял ойлонуп тур аябай. Ойлонуп туруп, күйөөсүн алып калсамбы дейт. Күйөө эгерде өлө турган болсо эмне болот? Башка күйөөгө чыксам күйөө табылат. Нелеби? Баласын алып калайын деп тур, баласы да жакын. Бала өлө турган эмне болсо эмне болот? Башка күйөөгө тийип төлөп алса балалуу болуп калам. Так, бир туганчы алып калсам. Эгерде бул өлө турган эмне болот? Өлсө. Буну төрөп берген апам өтүп кеткен, кайра каяктан келип төрөп берет мага бир туганды. Демек күйөө табылат, бала табылат, бир туган табылбайт экен деп, ошол аял бир туганын тандаган экен. Бир туганын тандаса, эми көбүнчө акылга салганда же күйөөсү же баласын тандаш керек эле да. Бир туганын тандабайт эле. Тим более азыр заманда барыңар түшүнөсүңөр аны. Ал өзүнүн күйөөсү бар, ал өзүнүн баласы бар. Бир тугандар менен салам айтып жакындашса дагы, о, Кудайга шүгүр дешибиз керек. Ушундай заман болуп калды. Казы айтыптыр, кимди тандадыңыз десе, бир туганымды. Таң калыптыр. Эмнеге? Күйөөнүн кереги жокпу сага? Баланын кереги жокпу сага десе, азыркындай айтып бериптир. Эмне үчүн бир туганды тандаган дегенде, мынакей буну төлөп берген апам өтүп кеткен. Буну төлөп берген. Бир туган табылбайт деп ушуну айтат. Күйөө табылат, бала табылат, бир туган табылбайт.